Arabаңыздар, ағайын туғандар. Бүгінгі сөзді ел ақыны Байдылда атабыздың сөзіменен баштағым келіп тұрады. Киши жазып атат. Чоқу болот тоолордун бийик жери. Чоқудай бол кыргызымдын жигиттери. Чоқ карбот душмандарды чочутушкан. Чоң элелер төлөгөн сени мени деп. Мына бүгүн кырчындай жаш балдарыбыздан, азаматтарыбыздан ажырап, аларды эстеп, сүрөттөрүн кармап туруп калдык. Кыргыз баласы көч үстүндө төрөлүп, ат үстүнөн өлөт экен. Жада калса душман каптап келсе дагы ага элечек апалары алабаканды кармап алып качырат экен. Жоокерчилик заманда биздин бир душмандарыбыз бизди жеңе албай айласы кеткенде баласын чакырып алып төмөндөгүдөй аманат айтып атат дейт. Бул эл кыргыздын апалары алабаканды кармап төрөп, жада калса бешигине да бычакты кошо бөлөп, беттеген жагынан берген кылычты мизин жалап октун учу менен жүргөн балдар. Буларды беттешип жеңе албайт экенбиз. Балам айланайын, буларды жеңиш үчүн кыргыздарды ичинен ирители. Нарк насилин салтын жоготуп чирителик. Бирине бирин мактайлык, бирине бирин жамандайлык, өркүн кетирип, ынтымагын бузуп, жумурткадан кыргызетип, бирине бирин кыргыйгабак кылып, көрөл бастыкты күчөтөлүк. Буларды ичинен гана иритип жеңбесек, муштумга түйүлгөн элди, наркка суарылган элди жеңиш кыйын болот экен деп айтышчу экен. Ушундай дарктуу элдин балдары, улуу элдин балдары, баатыр элдин балдары 21-чи кылымда, 22-чи жылы бизди таң калтырып, бул дүйнөдөн өтүп кеткен Дүйшөнкул Шопоков, Чолпонбай, Түлөбердиевтер кылган эрдикти кылып, балдарыбыз жамгырдай жааган октун астында жатып алып, мен чекте турам, коркпогула деп бизге салам айтып атышат. Үстүнөн ок жамгырдай жаап атат. Бирөөсү курчоого калып, тегерегиндеги каптап келген душмандарды кошо жардырып, арты дүйнөгө кошо жетелеп кетип атат. Эгер качып кетсе, чегинип кетсе, курчоодо калат беле. Ош жерде тырышып, ар бир жер үчүн канын төгүп, ар бир эл үчүн элге берген антын, элге берген шертин бузбай, так аткарып, ажалды тике карап, аркабыздагы бала чакага үлгү, өрнөк, кыска өмүр сүрсө дагы дүйнөнү дүңгүрөткөн, кан дүргүткөн эрдиктерди көрбөс. Өткөндө Атабейикте танк ичинде тирүүлөй күйүп кеткен балдарыбызды жаназасында туруп, ош жерге чогулуп атканда Камчыбек Кыдыршаевич айтат: мен 40 баламды сактай албай калдым дейт. Булар жашаш керек эле дейт. Бул качан токтойт дейт. Журналист Анаркулов айтат: аке, мен бир тууганыман ажырап калдым деп. Душманды куалап, танкты күйүп, чыга качпай ошонун үстүндө тирүүлөй күйүп кетишти. Азыр туугандары, аркасында калгандары сүрөттөрүн кучактап отурушат. Энелери өздөрүн кучактап отурса болмок. Менин оюмча, бул балдардын эрдиги күнүгө мектептерден эркин сааттан айтылып туруш керек. Илгери биз мектепте окуганда баатырлардын өмүр баянын, үрп-адатын, кантип чоңойгонун, кандай үй бүлөдө чоңойгонун жаттап окучу элек. Азыр бизде билим берүү министрлиги, маданият министрлиги бул иш-чараларды баштады. Булардын эмгегин, булардын эрдигин
çoğoygondугу тууралуу, кийингендиги тууралуу ойлогондон бери өсүп келе жаткан 1-класстан баштап 9-класска чейин тил адабият сабагынан, коом таануу сабагынан, тарых сабагынан күнүгө окуп турушубуз керек. Жатка билишибиз керек баатырларыбызды. Дагы кайталайм. Мына бүгүн кайра сүрөттөрүн кучактап отурабыз. Булар эл баатырлары. Буларга арналып атайын эскерүү комплекси курулат. Эл баатырлар атыга. Бул айтпаса деле элдин баатыры болушту. Өкмөт көптөгөн иш-чараларды, аракеттерди бүгүнкү күндө тынымсыз жүргүзүүдө. Муну айтып коюшубуз керек. 53 миллион сомдон ашуун акча бөлүнүп, 50 күндүн ичинде ишке ашырылып, 30 жылда бүтпөгөн опурталдуу чек-арабыздын чатагына тиешелүү ошол чатакты экинчи болтурмоого болгон аракеттер байма-бай күндө курулуп атат. Чек-арага чектеш ар бир кыштакта чек-арачы аскерлердин өздөрүнүн үйлөрү пайда болду. Өздөрүнүн жатаканалары пайда болду. Өздөрүнүн чек-ара ар бир пунктта пайдалануучу, колдонуучу курал жарактары толугу менен камсыздалды. Байрактар кабыл келди, 6-cı байрактары келди. Мамлекеттин жетекчиси, президенти саясий эркти көрүп, чечимди кабыл алып атса, өкмөттүн мүчөлөрү аны так жада убагында ишке ашыргандыгында, ушундай учурда бир муштумга түйлөп ынтымакта болуп, үлгү көргөзүп, үрөйдү учурган поголаңдарда качкайып, кимдин тукум экенибизди, кимдин урпак экенибизди унутпай дагазалап туралык. Баатырлардын эстелиги дайым эсибизде калат. Эң негизги мамлекеттик нарк идеология ушулардын өмүр баянын, эрдигин кылымдан кылымга, күндөн күнүгө дагазалоо болуп эсептелет. Бүгүнкү өтүп жаткан иш-чара эң эле жакшы көрөлгө. Музейге кирген сайын балдардын 19га чыккан балдардын сүрөт аркылуу илинип турат жаңы билдик. Элестери ар бир жаштын, ар бир ушул музейге кирүүчү адамдын көңүлүнөн терең орун алат деп эсептеймин.